Дары-дармектер боюнча Европа агенттиги Pfizer-BioNTech коронавирус вакцинасын Европа биримдигинин аймагында колдонууга уруксат берди. Гага шаарында жайгашкан уюмдун жетекчилигинин айтымында бул чечим ЕС аймагында эмдөөнү ушул жылдын аягына чейин баштоого мүмкүнчүлүк берет. Я рада объявить, что наше агентство на сегодняшнем заседании приняло положительное решение по вопросу выдачи регистрационного удостоверения вакцине, разработанной Pfizer и BioNTech. Это значительный шаг вперед в нашей борьбе с пандемией, которая причиняет страдания и лишения многим людям не только в Европе, но и во всем мире. Кийинчерээк Брюссельдеги пресс-конференцияда Европа комиссиясынын башчысы Урсула Гертруда фон дер Ляйен эмдөө 27, 28 жана 29 декабрда Европа Союздун бардык өлкөлөрүндө бир эле мезгилде башталаарын билдирди. Вакцинация начнется одновременно 27, 28 и 29 декабря во всех государствах ЕС. Замечательно таким образом закончить этот трудный год и перелистнуть, наконец, печальную страницу COVID-19. Алгач Европанын дары-дармектер боюнча агенттиги 29 декабрда чечим кабыл алыш керек болчу, бирок Германия жана Европа Союздун бир катар башка өлкөлөрү аталган агенттикти эмдөөнү ылдамдатуу керектигин ынандырышкан. Жана Европа бирлигинде массалык эмдөө 27 декабрдан башталат. АКШнын шайланган президенти Джо Байденге Pfizer жана BioNTech компанияларынын америкалык, германиялык вакцинасы менен COVID-19 каршы эмдөө түз эфирде жасалды. Байден муну адамдар вакцина пайда болоору менен эмдөөгө даяр болуш керектигин көрсөтүү үчүн жасап жаткандыгын айтты. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча 22 декабрга карата дүйнөдө коронавируска чалдыккан 77,3 миллион адам катталып, анын 18 миллиондон ашыгы АКШда аныкталган. АКШнын учурдагы президенти Дональд Трамптын тарапкерлери ноябрь айында өткөн шайлоодо жеңишке жетишкен Джо Байден ант берген күнү ага альтернатива катары онлайн инаугурация өткөрүүнү пландап жатышат. Иш-чаранын Фейсбуктагы баракчасында ал 20 январда болот деп жазылган. Билдирүүдө инаугурацияны Трамптын 325 000 кишиден турган тарапташтары уюштуруп жаткандыгы жана эч кандай расмий уюм менен байланышы жоктугу айтылат. Ал эми иш-чарага катышуу ниетин 62 000 адам билдирген. Байдендин жеңиши шайлоочулардын добушу менен тастыкталып, 306 добуш алган. Эми 6 январда расмий түрдө Конгресс аны тастыкташы керек. Трамп азырынча жеңилгенин мойнуна алган жок жана соттордо Байдендин жеңишине каршы чыгууну улантууда. Буга чейин анын өкүлдөрү шайлоочуларга альтернативдик добуш берүүнү жүргүзүп, анын жыйынтыгы Конгресске жөнөтүлөрүн айтышкан.